кесипинин катчуучулары. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу улуу атамекендик согуштун ардактуу ардагерлери, тылдын кадырлуу эмгекчилери, урматтуу мекендештер. Быйыл улуу атамекендик согуштагы улуу жеңишке 77 жыл толду. Улуу жеңиш эрдиктин, каармандыктын жана кайраттуулуктун символу болуп калган бүткүл элдик майрам. Сиздерди бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул күндө биз жыл сайын келечек муундун бейпил жашоосу үчүн улуу атамекендик согуштагы кам майданда ажалга тике карап салгылашкан жана тылда бардыгы фронт үчүн деген ураан астында тыным албай эмгектенген аталарыбыздын, апаларыбыздын эстен кеткис эрдиги менен каармандыгын эскерип келебиз. Биз кийинки муун кайсы убакта, кайсы жерде болбосун, кан майданда курман болгондорду эскерип, ардагерлерибиздин алдында башыбызды ийип, тылдын эмгекчилерине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бейпил турмуш, эркин жашоо, жаркын келечек үчүн кан төккөн ата-бабаларыбызга ар убак милдеттүү экенибизди унутууга акыбыз жок. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, в этом году мы отмечаем 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. День Победы – это всенародный праздник, ставший символом воинской доблести, мужества и славы. В этот день мы с особым чувством уважения вспоминаем беспримерный подвиг наших отцов и дедов, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя великой победы, мирной жизни и свободы будущих поколений. Имена воинов-кыргызстанцев золотыми буквами вписаны в истории Великой Отечественной войны. Вечная память о великом их подвиге навсегда сохранится в наших сердцах и будет вдохновлять нас на новые свершения во имя дальнейшего развития любимой Родины. Мы склоняем голову перед ветеранами, отдаем дань памяти павшим в боях и выражаем благодарность труженикам тыла. Мы не имеем права забывать тех, кому обязаны своей жизнью и своей свободой. Урматтуу мекендештер, улуу жеңишке жетүүдө биздин аталарыбыздын, апаларыбыздын салымы зор деп башыбызды бийик көтөрүп, сыймыктануу менен айта алабыз. Алардын өлбөс өчпөс эрдиктери, атуулдук ар намыстын эң жогорку үлгүсү катары эч качан эстен чыкпайт. Кыргызстандык жоокерлердин даңазалуу эрдиктери жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сакталат. Улуу атамекендик согушка 360 миңден ашык кыргызстандык катышып, алардын 150 миңден ашууну көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татышкан. Ошондой эле 22 жердешибиз даңк орденинин толук кавалери, ал эми 77 мекендешибиз Советтер Союзунун баатыры атагын күтүп, эң жогорку даражадагы сыйлыктарга арзыган. Согуш деген согуш, тилекке каршы 100 миңден ашуун жердешибиз кам майданда курман болуп, көптөрүнүн дайыны чыкпай калган. Анткени менен канча мезгил өтсө дагы ата-бабаларыбыз бүткүл адамзатты фашизмдин туткунунан куткарып, өз өлкөсүнүн жана жер шарынын элдеринин бактысы үчүн курман болгондугун эч ким эч качан унутпайт. Тилекке каршы жыл өткөн сайын кан күйгөн согушта ар бир демин атамекенге арнап, бизге чыныгы жеңишти тартуулаган ардагерлерибиздин катары суюлууда. Аларга майрам күнү гана көңүл бурбастан, дайыма кам көрүү биздин милдетибиз. Урматтуу согуштун жана тылдын ардагерлери, сиздердин фронттогу баатырдыгыңыздар, тылдагы кайратман эмгегиңиздер үчүн дагы бир жолу башымды ийип таазим кыламын.
Ден соолугуңуздар бекем болсун, күйлүү күчтүү болуп арабызда аман болуңуздар, асманыбыз ачык, көңүлүбүз тынч болсун, Кыргызстанда ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн.